Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалдын чыгарылышын көрөбүз. Бул мисалдар Сканавинин жогорку окуу жайларына даярдануучулар үчүн аттуу китебинен алынган 1.005 номердеги мисалы. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи бул блокту аткарып алабыз. Анын ичинен бул бөлүүнү, демек 2,4-3 бөлөбүз 1,1. Андан кийинки саныбыз жөнөкөй өлчөк, ошондуктан биз 1,1 жөнөкөй өлчөккө айландырып алсак да болот. 2-ни 4-кө көбөйтөбүз 8, 8-ди 3-кө көбөйтсөк, кошсок 11. Бул болсо 11, 1 жазабыз, үтүрдөн кийин 1 сан бар, ошондуктан 0 жазабыз. Бөлчөктөрдү бөлүп жатканда биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз. Экинчи бөлчөктүн ордун алмаштырып жазабыз. Демек 10 алымына жазылат, 11 бөлүмүнө. Жана көбөйтөбүз. Кыскара турган сандар бар. 4 менен 10 2-ге кыскарат. Кыскарат дегенибиз бөлүнөт. Демек 10ду 2-ге бөлсөк 5, 4-тү 2-ге бөлсөк 2. 11 менен 11, 11-ге кыскарат. Буларды 11-ге бөлсөк 1. Демек 1-ди 5-ке көбөйтөбүз. 5, 2-ни 1-ге көбөйтөбүз. 2. Экинчи 2-ден 5-ке 3,3-дөн 1-ди кошобуз. Бул жерде 2 менен 3-дүн жалпы бөлүнчүсү бизде 6. 6-ны 2-ге бөлсөк 3, 6-ны 3-кө бөлсөк 2. Демек бул 3 бүтүндү кое туралы, а бул жерде 3-тү 5-ке көбөйтсөк 15, 2-ни 1-ге көбөйтсөк 2. 3 бүтүн 17-ден 6. Эми 17-ни 6-га бөлө турган болсок, 17-ни 6-га бөлө турган болсок, 2-ден тиет, бүтүр эмес, 5 калдык калат, Демек бул 3 бар болчу, 2,6-дан 5 болуп калат экен. 3-ке 2-ни кошсок 5, 5,6-дан 5. Эми кийинки 3-чү. Бул көбөйтүүнү аткара алабыз. Бул жерде 3,3-дөн 1-ди ондук бөлчөктөрүнө айландырууга болбойт, мезгилдүү бөлчөк болуп калат. Ошондуктан биз 0,4-тү жөнөкөй бөлчөккө айландырып алабыз. Демек бул 10-дон 4-кө барабар болот. Көбөйтөбүз 3,3-дөн 1-ге. Бул 3-тү бул 3-кө көбөйтөбүз 9, 1-ди кошобуз 10 бөлүмү бул 3 өзү болот. Демек 10дор кыскарат, 10-го бөлүнөт, 10ду 10-го бөлсөк 1. Демек 4-тү 1-ге көбөйтөбүз 4, 1-ди 3-кө көбөйтөбүз 3. Кийинки ишибиз 2,5-ден 3-төн 4-тү кемитебиз. Демек 4-нчүбүз 2,5 кемитүү 3-төн 4. 2,5-ти жөнөкөй бөлчөккө айландырып ала турган болсок, үтүрү жок бул сандын өзүн жазабыз, 1-ди жазабыз, үтүрдөн кийин канча сан болсо ошончо 0 жазабыз. Демек бизде үтүрдөн кийин 1 эле сан бар, демек 1 0 жазабыз. Кемитүү 3-төн 4. 10 менен 3-дүн жалпы бөлүнчүсү 30. 30ду 10-го бөлсөк 3, 30ду 3-кө бөлсөк 10. Эми 3-тү 25-ке көбөйтөбүз 75, 10ду 4-кө көбөйтөбүз 40, 75-тен 40-ды алабыз 35 бөлү 30.
Бул 2 сан тең 5-ке бөлүнөт. Демек 5-ке бөлүп коебуз. 35-ти 5-ке бөлсөк 7, 30-ду 5-ке бөлсөк 6. Азырын чап кое туралы. Демек бул бөлчөктүн бул бөлүмү бизде алымы 5,6-дан 5-ке барабар болду. А бөлүмү болсо 6-дан 7-ге барабар болду. Ортодогу бул узун сызык бөлүүнү билдирет. Демек биз бул санды бул санга бөлөбүз. 5-нчи жүз 5,6-дан 5 бөлөбүз 6-дан 7. Барабар. Биринчи бул санды биз буруш бөлчөктөрүнө айландырып алалы. Ал үчүн 5-ке 6-ны көбөйтөбүз. 30, 30-га 5-ти кошобуз. 35. Бөлчөктөрдү бөлүп жатканда биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз, экинчи бөлчөктү алмаштырып жазабыз. Демек 6 алымына 7 бөлүмүнө жазылат. Жана көбөйтөбүз. Кыскара турган сандар 6 менен 6, 6-га кыскарат. Бөлсөк 1-ден тиет. 35 менен 7, 7-ге кыскарат. 7-ни 7-ге бөлсөк 1, 35-ти 7-ге бөлсөк 5. Эми 5-ти 1-ге көбөйтсөк 5, кайра 1-ге бөлсөк 5. Демек барабар 5 болот экен. Бул жерге чейинки бизде 5 деп чыкты. Эми бул блокту аткарып ала турган болсок, биринчи кашанын ичин аткарабыз. 4,5-ти 2,6-дан 1-ди ондук бөлчөккө айландыра албайбыз. Мезгилдүү бөлчөк болуп калат. Ошондуктан 4,5-ти жөнөкөй бөлчөккө айландырып алабыз. 6-нчы 2,6-дан 1 кошуу 4,5. 2-ни 6-га көбөйтөбүз. 12, 1-ди кошобуз 13. 6 кошуу. Бул санды үтүрү жок жазабыз. 1-ди жазабыз. Үтүрдөн кийин канча сан болсо, ошончо 0 жазабыз. Демек бизде 1 эле сан бар. Демек 1 0 жазабыз. 6 менен 10-дун жалпы бөлүнчүсү 30. 30-ду 6-га бөлсөк 5. 30-ду 10-го бөлсөк 3. 5-ти 13-кө көбөйтөбүз. 65. 15, 5, 65. 3-тү 45-ке көбөйтөбүз. 15, 12, 13, 135 экен, 65-ке 135-ти кошобуз. 200 бөлү 30. Булар 10-го кыскарат. Демек 10-го бөлүп кое турган болсок, 20 бөлү 3 болот. Андан кийин 20 бөлү 3-тү көбөйтөбүз 0,375-ке. 7-нчи жүз 20 бөлү 3-тү көбөйтөбүз 0,375-ке. Бирди жазабыз. Үтүрдөн кийин 1, 2, 3 сан бар. Демек 3, 0 жазабыз. Бул жерде 375 3-кө бөлүнөт. Демек бөлөбүз. Башкача айтканда кыскартабыз. 3-тү 3-кө бөлсөк 1, 375-ти 3-кө бөлсөк 1, 2, 5, 125 экен. 20 менен 1000 дагы кыскарат. 20-га бөлүп койсок болот. 20-ны 20-га бөлсөк 1, ону 1000-ди 20-га бөлө турган болсок 5, 50. Анда 1-ди 125-ке көбөйтө турган болсок 125, 1-ди 50-ге көбөйтө турган болсок 50. Муну кайра 25-ке кыскартып койсок болот. 125-ти 25-ке бөлсөк 5, 50-нү 125-ке бөлсөк 2. Азырынча ушундай кое туралы. Жок, бул жагыбыз
Бул мисалыбызда ондук бөлчөк экен, демек биз муну ондук бөлчөккө айландырып алсак оңойраак болот. Ал үчүн муну 5ке көбөйтөбүз. Ушундай санга көбөйтөбүз. Бул жактагылар 10, 100, 1000 боло тургандай кылып көбөйтө алабыз да. Демек 2-ни 5ке көбөйтсөк 10 болот. Демек 10, 5-ти 5ке көбөйтсөк 25. Эми демек бул 25, үтүрдөн кийин бир сан бар. Демек бул жактан бир санды эсептеп туруп 0 коебуз. Демек бул 2,5 болот экен. Бул жерибиз бул жерге чейин бизде 2,5ке барабар болду. Эми 2,75тен кемтөөбүз 1,5ти. Так, 8-кен 2,75 кемтүү 1,5. Кемте турган болсок, ондук бөлчөктөрдү кемтип жатканда үтүрдүн тушуна үтүрдү жазып, кадимки ондук сандарды, жүздүк сандарды кемиткендей кемтебиз. Демек 5тин астында эчтеме жок. Демек 0 бар деп эсептеп алабыз. 5тен 0 алсак 5, 7ден 5 алсак 2, 2ден 1 алсак 1. 9-чубуз 2,5ти 1,25ке бөлөбүз. Үтүрдү мынакей бул жерде болчу 1,25тин үтүрү биз 1-2 жолу жылдырдык. А мунун үтүрү бул жерде болчу 1 жолу жылдырдык. Экинчи жолу жылдырганга бизге дагы бир сан керек болот. Демек биз каалашыбызча үтүрдөн кийин 0 жазып алсак болот. Демек бул 250 бөлү 125 барабар 2. Көбөйтүп койсок болот. 10-чу. Демек бул жерге чейин бизде 5ке барабар болгон болчу. Бул жерге чейин бизде 2ге барабар экен. Демек 5 кемиттүү 2 деген мисалга келип калдык. 10-чу 5 кемиттүү 2 барабар 3. Демек бул мисалыбыз бизде барабар 3 экен.